Москвада балалуу болгон мигранттарга 20 000 рубльдан төлөнөт. Түшүндүрмө. Эмгек мигранттарынын Москва шаарынын төрөтүүлөрүндө жарыка келген ар бир баласы үчүн кала жетекчилиги 20 000 рубльдан төлөп берүүдө. Маалыматты Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен тастыкташты. Россияда иштеп жүргөн чет элдиктер балалуу болсо, шаар бийлиги 20 000 рубльдан берет. Мигранттар акчалай сыйлык же шаар жетекчиси Сергей Собянинден белек алса болот. Белектин ичинде ымыркайга керектүү буюм тайымдар бар дешти элчиликтен. Россиялык ЖМКлардын маалыматына караганда, Москва шаарынын мэриясы мындай чечимди пандемия алдында тагыраагы 2020 жылдын 18 февралында кабыл алган. Документте Москва шаарында туулган ар бир ымыркай үчүн ата-эне белек катары берилчү корзинанын ордуна 20 000 рубль алса болору жазылган. Москва шаарында төрөлгөн балага шаар жетекчилигинен кантип белек алса болорун мэриянын расмий сайтынан тактап алса болот. Булак Спутник KG.